илгери бир болгон экен мыкты адам. Бирок Дүлөй кош кулагы укпаган. Ким сүйлөсө оозун карап божомолдоп түшүнүп көңүлүнө эч жаман ой тутпаган. Эл менен да сүйлөшө албайт, эртели кеч эшикке да чыкпаган. Кошунасы бар эле бир. Көп жыл бою бирге жашап, жайды жайлай, кышты бирге кыштаган. Ал коңшусу катуу ооруп калганын бирөөлөрдөн уктанан. Ден соолугун сурап келүү кошуналык милдетин. Жакын туруп келбей койду деп таарынып жүрбөсүн. Барайын деп кайта ойлонот. Ооруп жатса, каруусу жок, үнү катуу чыкпаса, кыйкырам деп кыйналбайбы же кулагым укпаса? Барбай эле койсомбу деп ойго батты бир азга. Кыйын күндө маңдайында болбосом, анда мага уят да, а жок, барам, барайын, укпасам да оозуна карайын, жок дегенде көңүл улап, дем бергенге жарайын. Эмнен айтып сүйлөшөбүз, сөзүн камдап алайын. Мисалы мен, кандай досум, жакшысыңбы бүгүн дейм. Жакшы дейт да. Кудайга шүгүр дейм. Эмне ичип жеп жатасың деп тамырын тартайын. Шербет менен шорпо дейт да. Аш болсун деп айтайын. Көңүлүнө көңүл улап сүйлөйүн, анан сурап, дарыгериң ким дейин. Кимди айтса да ал мыкты деп ишендире үндөйүн. Деп ойлонуп кирип келди коңшусунун үйүнө. Жаткан экен төшөк салып жылуу мештин түбүндө. Акыбалың кандай деди, учураша колун сула умтулуп. Өзүн таштап жылуу сөзгө эреркеп, жаман деди кошунасы ынтыгып. Укканда жок анын сөзүн. Кудайга шүгүр деди унчугуп. Бул эмнеси? Таба кылып жатабы деп коңшунун ката түштү кабак кашы тырчыйып. Эмне ичип жеп жатасың? Табит кандай? Жакшыбы деп сурады. Деп айтты кошунасы таарынгандай сыягы. Ал сөздү да иле албады абай куштун кулагы. Камдап алган сөзүн айтып, аш болсун деп сөзүн ары улады. Өлүшүмдү күтүп аткан окшойт деп кошунанын кете түштү чыдамы. Үйдүн ээси болгондон соң унчукпады, чыдады. Кайсы доктор карап жатат деп суроосун таштады. Кошунанын бүркөлдү да кабактары, каштары, Азирейил жаналгыч деп ачуулана баштады. Укпаган соң Дүлөй кантсин? Ал мыкты да, ишин жакшы аткарат, туура тандап алыпсың деп болушунча мактады. Чыдай албай кошунасы чыгып кет деп айтып ала жаздады. Сабыр түбү саралтын деп араң сабыр сактады. Макул анда, мен кеттим деп Дүлөй туруп босогону аттады. Жаны кейип үйдүн ээси жакшы бар деп айтпады. Кошуналар бак таалайга бир жеткен, бир мейизди тең бөлүшүп бир жешкен, бири-биринин оюн окуп билбестен, бул кошунам көрө албайт деп ойлоп калды илдетчен, а Дүлөй барат кутулдум деп кошуналык милдеттен. Жаман ойлоо арты барып кор болот. Жакшы ойлонгон коом дагы оңдолот. Жаман адам жөргөмүчтөй тор коет. Жакшы адамдар дайым жакшы ойлонот. А сен кандай ойдосуң? Ойлонуп көр, жолдошум.